Орусия президентинин жарлыгына ылайык Россияда мыйзам түшүргөн чет өлкөлүк жарандар 1-январдан 30-апрелге чейин Россиядан өз алдынча чыгып кетүүгө же укуктук абалын жөнгө салууга милдеттүү. Кыргызстандыктар өздөрүн Россиянын ички иштер министрлигинин mvd.chekit.ru деп аталган расмий сайтынан көзөмөлдөөчү реестрдеги жарандардын тизмесинен текшерүүсү керек. Эгерде тизмеден таппаса, Россиядан чыкпай туруп, укуктук абалын төмөнкү жол менен мыйзамдаштырса болот. Эң алгач убактылуу болуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө тиешелүү арыз менен ички иштер министрлигинин аймактык бөлүмдөрүнө же болбосо Россиянын ички иштер министрлигине караган паспорттук визалык сервис федералдык мамлекеттик унитардык ишканасына же Москвадагы Сахаровадагы жайгашкан көп функционалдуу миграциялык борборго барса болот. Россия Федерациясында убактылуу болуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз менен кайрылып, иш берүүчү тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек келишиминин же болбосо чет өлкөлүк жаран менен түзүлгөн кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу боюнча жарандык укуктуу келишимдин көчүрмөсүн берүү кажет. Ошондой эле манжылардын издерин тапшыруу, сүрөткө тартуу процедураларынан өтүү керек. Эгерде бул процедуралардан өтпөгөн болсо, медициналык кароодон өтүү Россиянын сот приставтар кызматынын расмий сайтынан дагы текшерсе болот. Ал сайт экранда көрсөтүлүүдө. Орусиянын ички иштер министрлигинин кызматкерине келүү жөнүндө буйрук берилгенде белгиленген мөөнөттө келиши керек. Ошондой эле талаптарды өз убагында аткарууга, белгиленген тыюу салууларды жана чектөөлөрдү сактоого милдеттүү болот. Калгандагы суроолор боюнча эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгүнө төмөнкү дарек боюнча кайрылуу керек. Москва шаары, Малая Полянка көчөсү, 7 үй, корпус 5. Ошондой эле бул экранда көрсөтүлүп жаткан номерлор күнү түнү иштейт. Мындан башка бул номер болсо дүйшөмбү, жума күндөрү эртең мененки 9-дан кечки 6-га чейин жарандардын суроолорун кабыл алат.